Саламатсыздарбы, сиздер менен мен врач, дерматолог, косметолог Мерим Давлетова. Эгер сиздин бетиңиз кургап атса, кызарып атса, сиздин бетиңиз сезгенип атса, анда үй шартында жасалуучу маскаларды көрсөтүп беремин. Эң биринчи бул маскага банан керек. Банандын жарымын алсаңыздар болот. Бананды аласыз, анан майдалап аласыз. Кадимки эле вилка менен майдалап алсаңыздар болот, же блендер менен деле майдаласаңыздар болот. Банандын ичинде өтө көп пайдалуу заттар бар. Жана бул майлуураак болгондуктан дагы ошол сиздин чешуйкаларыңыздын, териңиздин чешуйкаларын баары тең склеивать этет дагы, бетиңиз кургабай калат, түлөбөй калат. Майдалап алдык, эми каймак кошобуз. Каймак баардыгы эле каймак боло берет. Үйдөгү сатып алган баардык каймак канча майлуураак болсо ошончо жакшы. Аралаштырып туруп эле маскабыз даяр, өтө жөнөкөй маска, бирок ошо менен бирге өтө натыйжалуу маска болот. Маскабыз да даяр болуп калды. Масканы кардарыбыздын бетине коебуз. Сиз үй шартында колуңуз менен деле койсоңуздар болот, кисточка менен деле сөзсүз кереги жок. Эмне себептен биздин бетибиз кургайт? Эң биринчи бул витаминдердин жетишпегендигинен кургашы мүмкүн. Витамин А, гемоглобиниңиз дагы эгер эң төмөн болсо, анда ошондон да кургашы мүмкүн. Дагы ушул териңиз жазгы убакыт, анан кышкы убакыт аба алмашканда дагы сөзсүз түрдө кургайт да. Ошон үчүн кургаганды күтпөстөн, кургап баратканда эле ушул масканы жумасында 1 же 2 жолу жасап койсоңуз, бетиңиз жумшарып, сонун болуп калат. Дагы бир эң эле көп суроо биздин терибиздин түрү кандай экенин кантип билсек болот. Эгер сиз бетиңизди жуугандан кийин бетиңиз жуур замат эле кургап, тырышып, тартылып атса, демек сиздин бетиңиз кургак. Эгер сиз жуугандан кийин бат эле майланышып калса, анда сиздин бетиңиз майлуу. Эгер сиздин ушул Т зонаңыз эле майланышып, көзүңүздүн тегереги тартылып, бырыш түшүп атса, анда сиздики комбинированный деп коет. Бул Т зонасы, чеке, бешене, мурун, ээк майлуу, бетиңиз кургак болот. Ошон үчүн ошол колдонуп атканда дагы маскаларыңыздарды туура колдонуш керек. Анан айымдардыкы ушул төрөгөнгө чейин бир тери болушу мүмкүн. Төрөгөндөн кийин гормоналдуу фондун негизинде кичине териңиз өзгөрүлүшү мүмкүн. Ошон үчүн азыркы убакытта ошол териңиз кандай болуп атса, ошондой маскаларды, бет майларды колдонсоңуздар дагы жакшы болот. Эмне себеп мен бул масканы көбүрөөк жасайм? Анткени муну моюнга, колго да койсоңуз, колдоруңуздагы жашарганга дагы сонун жардам берет. Колдорго да коюп берейин. Айымдар үй жумушун көп кылып дагы колдоруна көңүл бурбайт. Анан колдоруна да кара тактар, бырыштар түшүп, кургагансыз баштайт. Ошону дагы алдын алып, ушул эле масканы бетибизге, мойнубузга, колубузга коюп койсок, сонун болуп калат. Бул масканы 15 минуттадан кийин жылуу суу менен жууп, бетиңизге увлажняющий кремди сүйкөп коесуз. Бардык маскаларды бир гана кечки убакытта колдонушуңуздар керек. Сиздер менен мен врач, дерматолог, косметолог Мерим Давлетова болдум.